Süt çay çevirinin mağa konsultациясы керек дегенде süt çay çevirин не жардам бере алат? Мына ушул нерсе кызык да. Мен ушул эмне кереги бар? Эгер мындан башталып турган болсок, мен ким экенимди мен туурабы туура эмесби мен уже билем. Мындай айтканда, любой адам ушинтип ойлойт. Мен энемин. Же болсо мен турмушка чыга турган кызмын, же болсо мен азыр окууга өтө турган уланмын деп ар бир адам билет эмне кылып жатканын. Бул жерде маселе мындай. Мен кесибимди туура тандадымбы? Мен бул бизнести туура ачкан жатамбы? Бул меникиби? Мен могу максатты коюп атам, ушул максатым мага ылайыктуубу деген нерселерден болот сурооч. Же болсо турмуш мамиле куруп алгандан кийин менин мамилем эмне үчүн мен табыша албай жатам жолдошум менен? Же болбосо мен кайын журтума эмне үчүн өтүмдүү боло албай жатам? Эмне үчүн ал мени кабыл албай жатат? Деген учурду ушундай нерселер менен сүт чай чебери иштейт. Же болбосо мен азыр могу жерге мынча миллион салам, могу бизнес, мындан мага мынча миллион түшкөн болуш керек. Же болбосо определенный ай сайын мынча сумма түшүш керек, кандай жардам бере аласыз деп кайрылат. Бул так. Ана мени айтып койчу дегенде сен жети экенсиң, сен эки экенсиң дегенде биз кыска четин айтып беребиз. Ал эми бул жерде анын адам жөнүндө айта турган болсо, анын матрицасы бар, анын кут сандыгы. Адам төрөлгөндө эле айы, күнү, жылы, сааты менен төрөлдү. Ошол күндө адам төрөлгөндө эле тагдыры ошо төрөлдү. Тагдыры сразу эле ошо сан менен төрөлдү. Ал кут сандык. Ошончо жана өздүк майрамында куттуктайм деппес. Кут сандык. Кут сандык бул матрица. Бүгүнкү күндө айтып атпайбы, матрицадан чыгыш керек, матрица иштебейт, матрица. Матрица бул эмне? Бул кут сандык. Ал сендеги оң жана терс сапаттарың, плюс жана минус жактарың, артыкчылык жана кемчилигиң. Мисалы мен бизнес кылайын десем, менин эмне кемчилигим бар? Мен матрица санымда туулган күнүмдө 3 деген сан жок. Менде анализ жок болуп атат. 8 жок болот. Бул жашоомдо менин артка тарткан нерсе. Менин артыкчылыгым тилим жакшы сүйлөгөнү менен, бирок мен бизнеске келгенде соода кылам, соодамдын берекеси жок. Кайсы жерим жетпей жатат? Менин 3 иштебей жатат, анализ жок. 8 жок. Сатам, бирок канча пайда көрөм деген жыйынтык жок. Бул иштебейт. Андан сүт чай чеберине келгенде бул эмнени койуп берди? Мону унута бербе, талдап жүр. Могу кийимди алдыңбы? Сатыкка. Мисалы, товар деп коелучу. Сен муну алдыңбы? Мындан сага эмне пайдасы бар? Бул канча убакытта өтөт, сага канча акча түшөт? 3-8 иштейт. Керекпи? Керек. Ошол эле соода кылган адам дей турган болсок, матрицасында 7 жок. Эртең менен күйлү күчтө турат, кечинде иштегиси келбейт. Ошо көргүсү жок, миллион түшүп атса дагы. Эмне? 7 жок. Энергия жок. Кубаттуулук жок. Аны көтөрө турган дем жок. Эмнең жетишпей жатат? 7 санын энергиясы жетпейт. 7-ни кантип көтөрөбүз? 7-ни каяктан таап чыгабыз? 7-ни болсо өзүң менен өзүң иштөө, ден соолугуңа кароо, күчтү чыгаруу. Кайсы убакта дем күчтүү болосуң, кайсы убакта сен демдүү болосуң. Сен максатың ишке коюп атканда, фокусуң бар болгон учурда сен демдүү, күчтүү, албуттуу болосуң, жеңимдүү болосуң. Ушул нерселер иштейт. Анан 7-ни айтып атам. Мисалы 6 жок болсо, мында даанышмандык энергия, өзүңдө мудрость жок. Баштаган ишиң аягына чыкпайсың. Эмне болуп атасың? Баштайсың, каякта аягы? 6 жок болуп атат. Бүтүрүүчү энергияң жок болуп атат. Баштадың, аягы жок болуп атат. 6-дан таап чыгасың. Ошол эле карым катнаш болбой жатат. Матрицамда 2 жок, деги эле түшүнбөйм. Булар эмнени каалап атат, мен түшүнбөйм. Бирок ушун үчүн согушуп атабыз. Анан айтасың, сенде могу 2 жок. Давай 2-ни иштеп чыгалы. 2 бул карым катнаш, мамиле, түшүнүү, кылган эткениңди түшүнүү. Мындай өзүңдү артка жылдырдагы эмне болуп атканын суроо берип чеч. 2-ни иштеп чыгасыз. 1-ди коюп чыгасыз. Бардыгы 1ден башталат. 1 мына мындай көтөрүлөт. 1 жок. Эмнеге бирөө үчүн эмес, өзүң үчүн чечим кабыл албай жатасың. Кичине мындай чечкиндүү болбойсуң деп 1-ди коюп ушинтип баштайсыз. Ошентип ана жанагы кут сандыгыбызды толуктайбыз. Кыргызда бар оң солду теңдөө, теңдейт го. Барабар теңдейт. Ошентип теңдейт адам. Ошентип баланска келебиз. Бардык нерсени теңдеп келип жылдырат. Ошондой суроо болуш керек. Ошон бардык нерсенин кемчилигин жана өзүмдүн артыкчылыгы менен кемчилик сапаттарымдан алып чыгам. Эгер мен өзүм минуста болуп атсам, депрессия болуп атсам, ишим жүрбөй жатса, мен жанагы барларымдагы артыкчылыгы, кемчилигим баары аралашып калып кетти. Менде дем жок, кубат жок. Менде алдыга койгон максатым жок. Көрө албай жатам. Анткени баары мондай туман болуп калды. Ошол ситуациядан алып чыкканга, бул сүт чай илиминде бүт мондай коюлган, башынан аягына чейин. Адам өзгөрөм десе 7 күн, 14 күн, 21 күн. 21 күн, анан 90 күн.
Эгер сен чын дилиңден каалайсыңбы, анда бизде коучинг бар. Иштешебиз жекеме жеке. Ошого адам даяр болуш керек. Адам качан даяр болот? Эч качан адам бошобойт, эч качан убакыт жок. Деги эле убакыт жок, убакытты кармай албайт. Эгер мен чын эле менин фокусум бар болсо, мен өзгөргүм келет, же болбосо мен могу нерсени каалайм, менде точка турат да. Мен жетишим керек буга. Ушуга жете турган болсо, менин фокусум бар да. Менин демим бар, менин максатым бар, мен койдумбу, ошондо менде биякта могу жерден каалоо болуш керек. Могу жерде каалоо болгон адамдар өтөт. Эгер жок, анан минтип койгон, анан минтип погода мындай экен, анан күйөөм минтип койду, анан мени эч ким укпайт, ошентсе эле ушинтип калабы дей берсе болбойт. Баштайм десең, бир нерсеге жетем десең, 21 күн, 21 күндөн 90 күнгө анан өзгөрүү болот. Анан жанагы өтөт. Сүт сайдагы аябай чоң бүт кенен берилген биринчи пай этап, биз этаптан өтөбүз да. Биринчи, анан экинчи ары көзү. Анын жолдору бар. Ал жолдорду басабыз. Анын баарын биз өзүбүздөн башташыбыз керек. Эч качан бир жактан же менин алган билимим жанага жеткирбейт. 5 жыл окуп деле ким жетти ийгиликке? Жок. Ийгиликтер өзүлөрүн жаратат. Бүгүнкү күндө ийгиликтүүлөрдү карайт турган болсок, эмнеден башталат? Бул кантип ийгиликке жетет? Өзү менен өзү күрөшүп атат. Өзү менен өзү күрөшүп анан жетип атат. Аны бирөө алып барып миллион салып көтөргөн жок. Бүгүнкү күндө ийгиликтүүлөрдү көрө турган болсок, өзү менен өзү дисциплинага салды өзүн, убакыт саатты койду, күндүн календарын карады, бүгүнкү күндүн энергиясын койду, ошого жараша пошагово сизди укпай, биякты укпай, аны укпай, апасын укпай, тигин укпай, муну укпай, мен койгон максатыма пошагово план менен кетип атат. Этаптан этапка өтүп атат. Ошондо гана өсүү болот. Бардык нерсе өсөт. Ылдыйга кетпейт. Спортто да өсөт, бизнесте да өсөт, бак деле өсөт, адам дагы өсөт. Ошондой өсүү бүт өзөктөн башталат. Өзүнөн. Өзөктөн башталат. Өзөктө 3 чак бар. Өткөн чак, учур чак, келечек. Ошондо адам өзү менен өзү иштеп жанагы максатына жетип, же бир көздөгөн нерсеси бар болсо, учур чактан баштайт. Азыр мен эмнени каалап турам? Дедимби, мен каалаганым мындай дегенде, мен эртеңки келечекти куруп атам. Эгер мен азыр андай болбойт, мындай болбойт, ушинтип анан тигинтип деп мен кечеки, же болбосо жарым саат мурдакы нерсе менен алек болуп атсам, мен да эртеңкини кура албайм. Мен чакта эле жүрөм, минустамын. Ылдыйга эле кетип атам. Анткени менде таарыныч, көйгөй, өкүнүү, жашоонун кызыгы жок болуп атат. Эгер мен эртең могу машинаны алган жатам, 2024-жылы 12-декабрда мен Toyota Camry алам дедимби? Мен койгон максатым бар. Мага тиги дагы, бу дагы кеп эмес. Мага жолду көрсөтүп берди, кантип ошого жетиш керек экен. Бүттү, мен ошо менен кете берем. Аңдабайм, эки жакты карабайм. Биз мынтип беребиз, кыйшалактай беребиз. Мага жардам бер деген сөйлөч, мен түртүп кой деген сөз. Жок. Эгер мага аябай керек болсо, мен ага өзүм көздөп жетишим керек. Анын үчүн мен өзүмө кайрылышым керек. Көз көрөт, өзүң барасың, сага бирөө жардам бербейт. Мисалы үчүн мен Швейцарияга бара турган болчу болсом, мен ошо неме айткан, чебер айтканы мен тагат калсым, ошого киришим керек да, ошону. Эң биринчи суроо, сүт сай сизге эмне үчүн керек? Ал сизге эмне кылып берет? Эртеңки күнү сизге ошонун кереги барбы? Четко анализ коюш керек. Канча убак колдоном? Мен ушунун аягына чыгамбы? Сандын түбүнө жетемби же жетпей кетип каламбы? Адамда коркунуч бар, убакыттан уткуройт, мен жетишпей калдым деген. Ошол нерселердин баарын плюс минустарды минтип келип туруп, анан коюп туруп анан окуш керек. Анан чуркап барып мен мындан пайда көрөм, же болбосо ошол меники экен деп барбаш керек да. Ага практика керек. Бул бардыгына эле берилген эмес. Мисалы сүрөт тартуу бардыгына берилген эмес. Мен окуу кружокко барып үйрөнүп сүрөт тартышым мүмкүн, бирок ийине жеткире албайм да. Туубаса талант, ар жактан берилген нерсе бул жеткире алат. Көзгө көрүнгүс сулуулукту бере алат. Көзүң менен, сөзүң менен көргөн нерсе эмес, көрбөгөн нерсени алып келип салып берип атпайбы? Таң калтырып. Жашообузга өмүр берип, өмүрүбүздү узартып атпайбы? Ошондой болуш керек да. Ошондой эле илимде да сиз ошону ошончолук алып чыгып бере аласызбы? Анткени бүгүнкү күндө илимди алганда минтип ойлойт экен, мен бизнесиме салам, мен аялымды оңдойм, же болбосо мен балдарымды ушу менен тарбиялайм деп бир немени коюп алабыз, мага пайда деген нерсе да. Сен ал жака баратканда ал илимди бир эле сүт сай илим эмес, бир илимди, бул акыйкат.
бияктан келген илим. Билим эмес, билимди ала бересиз, ал бир күнү калат, бир күнү колдонот. Короче, ушундай. Анын бир кезде туура эмес болуп бөлүнүп калышы мүмкүн. Акыйкат бул ак илим, так илим болот атпайбы? Сиз аны эмесиңиз керекпи, кереги жокпу? Насколько сизге керек экен ушул? Анан барыңыз. Ушундай да. Сүт сайын бирөөнүн оңдош үчүн эмес, өзүнүн оңдош үчүн керек да. Өзүн таануу үчүн. Мындай. Чыңгыз Айтматовдун айткандай, адам болуш күндө кыйын экен дегенчи. Биз баарыбыз адамбыз деп ойлойбуз. Жок. Биз кишибиз. Кишибиз. Биз да бөлүнөбүз. А бирок биз өзүбүздү адам кыла беребиз. Көзүбүз көргөн баарын кожоюн болуп, анын мен билем, мындай эле да, бирок андай эмес. А өзүңдү жанагы момун сопу кылыш үчүн бул эмгек. Бул эмгек. А сен бирок көзүң көрүп турган нерсенин баарын жөнтүрө албайсың да. Анан ага кошумча сага планетаң таасир берип атат, жылдын планетасы таасир берип атат, сенин айланаңдагылар таасир берип атат. Ошо менен биз өзүбүздү кармана албайбыз, өзүбүздү таба албайбыз. Көрсөтсөң ким экениңди. Жана мен айтып өтпөдүмбү? Адам өзгөрөт, өзүн тааныйт, бирок өзгөнү өзгөртө албайт. Берилген эмес. А биз ушинтип ойлоп атпайбызбы? Мен мисалы билим алам, мен окуйм, анан мен өзгөрөлөм, мен муну өзгөртөм. Жок, биз берсек багытын беришибиз мүмкүн. Могу туура жол дегендейчи. Мен ушуну туура көрүп атам деп эле кеңешип коюшубуз мүмкүн. А бардык нерсе бизде эмес. Вот. А могу сүт илими эмнени берип атат? Бул багытыңды берип атат. Сенин энергияң мындай, бул мындай, мамилени мындай кыл, бул сандын мындай энергиясы бар, бул мындай сан. Муну мисалы эки менен сүйлөшөм десең, чай коюп, мамиле мындай курушуң керек. Көңүлүн карап, анан неме кылышың керек. А мисалы болсо, бирге бара турган болсоң, сиздин айтканыңыздай деп барып, анан кеп кеңешке келе аласың да. Үчкө барганда оор татаалдашкан нерселерди берип кеңешип, сиздин кеңешиңиз жетпейт мага деп, премьер-министр да ушинтип барышыбыз керек. А 4-кө барганда мондай түш көрдүм же болсо мондай эметти, ааламда мындай экен деп барсаң, ал космосту сүйлөп берет, планетаны сүйлөп берет, келечекти сүйлөп берет. Бирок биз түшүнө албайбыз аны. Эмне деп атат, дөөрүп атат депчи. Ар бир санда ушундай да. Ушинтип энергиялар иштейт ар бир. Сонун керемет да бул жактары. Сан каза бересиз, биз башындагы эле азыр жана алфавитин эле алдык. Башындагы эле мындай, анан ошого эле жетине албай калдык. Өзүбүздү көрсөтүлө мен, уккула мени, мага акча төлөгүлө, мен консультация берем, Жок, андай эмес. Өтө терең. Бардык нерсенин жообун ала аласың, санды коюп туруп эле. Сандарды коюп, энергияны коюп, бара мындай болот, бул мындай болот, мен мындай кабыл алдым десем болот. Ошон үчүн керек. Адамдар өзүнчө кээ бирде депрессияга түшүп, түн уйкуга түшкөн да. Аябай. Ошондо дагы бул өзүнчө цифровая психология деп атпайбызбы, э? Ооба. Психологический жардам болот. Аябай. Жана айттым го, мамиле анан кабыл алуу депчи. Бизде кабыл алуу жок да. Мен кантип кабыл алам жетини? Анткени меники боюнча мындай ирети менен биринчи, экинчи деген нерсе менен башталат. Мен ушундай кабыл алам. Мен жашоону ошондой көрөм. Адамдарды, жашоомду, болгон нерсени биринчи, экинчи деп мага инструкция болсо, мен инструкция менен кыла алам. Башкача кыла албайм. А жетиге инструкциянын кереги жок. Инструкция дегенди түшүнбөйт жети. Азыр бул, анан бул, эртең менен бияктан баштаган, кечинде бияктан бүтүрөт. Анда жок. Антип калсачы, анан минтип калсачы, ал болбойт да, анан апам айтканда деп мындай нерселер жок да. Мындай чектөө жок. Бирок мен түшүнбөйм да, кантип ушундай адамдар болсун, кантип ушинтип жасап салат, мындай ойлонбойбу деп ушундай берем да. Элементарно жанагы светофордон өтүп баратканда уже акыркы күйүп атат, уже болду токто дегенди берет. Ошондо кетип калат го. Жетиге мына өтүшүм керек, мен азыр өтүшүм керек өтүп кетет. Үч анта албайт. Турат ошол жерде. Чектелген адамда болбойт, өтпөш керек. Мына. Анан эмне болот? Ошол жерден бизде кабыл алуу жок да, мен айтам, ушуну кантип болсун? Тиги айтат, эмне турасың, кетип калды, кечигип атабыз. Бүттү, тирешет, сен кимсиң, мен кимсиң, анан сен билбейсиң, мен билем. Анан сен билгич болуп калдыңбы? Бүттү, ушул эле, бузулду. Ошол. А бул болсо жанагы эле мамиле менен эки кишинин ортосунда. А бизнестечи, а жашоодочу, а кесип тандоодочу мунун баары аябай чоң да. Кургак эле цифралар болуп атпайбы? А чыгсай мындай кандайдыр руханий азык, мындай бактылуулук деген нерселерге кандай жардам берип атат? Мындай бактылуулукка, өзүн таанууга дегендей мындай кандай душевный
тигинке бергенге. Мындай карасак цифра эле го. Мындай карасак цифра эле. Ал мындай. Бизде аң сезим бар, түпкү сезим бар. Эми ар ким ар кандай айтат го, жана сокур сезим жосо түпкү сезим деп берип атпайбы. Биз ошону ажырата албайбыз. Аң сезим деп мен көргөн билгеним жана менин акылым. Бул менин эгом, мен билгеним да. Мен алган тарбиям, менин түшүнүгүм, менин көз карашым. Бул менин көз карашым. Бирок ушундай көз караштан канча адам отурса, ар биринин өзүнүн ошондой акылы, көз карашы ар бириники бар. Бирок адамдар биз эмнени билбейбиз. Сиздин көз карашыңыз мен үчүн маанилүү эмес. Анткени мен билем. Эки отурган болсо, ал түшүнөт. Эмне үчүн эмнеге деген суроолорго жооп берип отурат ал адам. Бир болсо баары мен айткандай болуш керек. Баары меники чын деп ал отурат. Төрт отурат, төңкөрүш чыгарам. Меники чындык деп. Мен акыйкатты айтып атам, чындыкты койбосом баары жоон момундай деп отурат. Ушундай да. Ошондо бул илим эмнени берип атат? Өзүңдүн түпкү сезимиң эмнени айтып атат? Жан дүйнөң эмнени каалап турат? Дегенди бул сан менен бере алат. Сандын энергиясы биз түркөйлүк кылып атабыз, планетанын таасирине баш ийип, ошо менен жашап атабыз. Мен билем деп Юпитер чоң планета. Мындай айтканда бул жомоктой болот, бирок ааламды карап түшүнүшүбүз керек. Биз ааламда жашайбыз. Мен менен жашабайбыз. Бир чексиз дүйнөдө, чеги жок дүйнөдө жашайбыз. Биз ошону кабыл алышыбыз керек да. Мен билемдик бул түркөйлүк. Мен ушунумду алышым керек болот да. Мен ушунум менен, ушул менен мени бирөө азапка салып, мени кыйнаган жок. Мен өзүмө бардык терс нерселерди мен өзүм жаратып атам. Жана жакшы ойлор, терс ойлор, туура ойлор, оң ойлорчу. Бүт менин өзүмдүн мен билемдигимден, мен дегенимдигимден чыгып атат. Бирок мен аны кабыл ала албайм да, мен билем да, мен билимдүүмүн да. Мен ошону сыртта мен ошону каалап атам. Бирок сиздин каалооңуз башка, менин каалоом башка. Ошондо биз түшүнүктү эле алып келип атабыз. Биз ошондо туюмуң эмнени айтып атат? Каныңда эмне жатат? Эмне тереңдик жатат? Наркыңда болсо жана өзөгүңдө эмне бар? Ошону менен жаша деп атат, бер деп атат. Сырткы көрүнүшкө баш ийбе. Ал туура эмес. Бүт жалган. Бирок ар ким өзүнүн акыйкаты, чындыгы менен эле күрөшүп атабыз. Анан ошону деп доказывайм да. Ой, момундай эле деп. Ой, андай эмес. Биякта баары. Адам өзүн тануу. А биз илимди алып түшүнүп атабыз да, бирөөнү таанып атабыз. Жок, өзүңдү таанууга бул биринчи. Ой жүгүртүңдү, мышлениеңди алмаштырганга. Эмне үчүн? Адамга жөндөм, шык берилген. Биз ушуну бөлө албайбыз. Мисалы, мага жөндөмдүмүн мектеп окуп, мындай неме кылганга, жосо карым-катнаш курганга жана сапаттарыма жараша мынтип кетип атпаймынбы? Анда менде шыкпай, 33төн кийин менде мисалы шык пайда болду да. Эмнегедир сүрөтчү болуп калдым, же болбосо тилчи болуп калдым. Бирок менде андай жок болчу, мен дайыма момундай болуп келаткам да. Эми бул жерде мен өзүмдү түшүнбөйм, эмне болуп кетти. 5 жыл алган билимимди, 14 жыл иштеген кесибимди таштап туруп, мен такыр башка нукка кетип калдым. Бирок мындай караганда айлана чөйрөмдөгүлөр түшүнбөйт, керек болсо өзүм да түшүнбөйм, эмне ушундай болду. Туруп эле. Көрсө менин жан дүйнөмдү каалаган нерсе бул турбайбы? Менин жасай турган ишим, миссиям ушул турбайбы? Мен ушактан рахат алат экенмин. Ушул жерде менде ыраазычылык, өзүмдүн жан дүйнөм эс алат экен да. Биз ошону таппайбыз. Ошого эле жол бул. Жанагы адашат деген ушул да, адашып. Кээ бирөө угуп түшүнөт экен, кээ бирөө жазуудан түшүнөт экен, түшкөн нерседенчи. Ушундай да, кабыл алуу. Ошон үчүн кээ бир нерселер мындай өтүп кетип аткан болот, кээ бир нерсеге түшүнүп калган болот. Бирок могу айтылган нерселер, мунун баары айтылыш керек беле, болуш керек беле, бирөө угуш керек беле, ал бир гана Кудайдын немеси да. Биз өз ишибизди кылып атабыз. Суроо бердик да. Мисалы, эң биринчи өзүңө суросуң, мен эмне үчүн тарттым? Же болбосо эмне үчүн мен убактымды ушуга бөлдүм дегенде, ушундай суроо беришиң керек. Суроо бергенде гана сен ошого жообуңду ала аласың, себебин. Биз көп жыл өткөн, ошондой болгон, бекер болбоптур да деп коебуз, бирок моментте балким ошол керек болчу. Ошол илим же болсо ошол сөз, же болсо ошол совет керек болчу да, биз билбейбиз, өтүп кеткен дейбиз. Бүгүнкү күндө биз уже түшүнүп калдык. Азыр суроо бересиң өзүңө, эмнеге, эмне үчүн ушундай? Мисалы, мен билбейм, экранда калабы же калбайбы, мен өзүмө мисалы сиз жазганда өзүмө биринчи суроо бердим. Сразу жооп жазган жокмун. Ооба барам деген жокмун.
Мен өзүмө суроо бердим да, а эмнеге? Неге мага ушундай неме болду? Ушунча убакыттан кийин байланышыбыз жок, карым-катнашыбыз жок деген суроону койдум. Анан талдадым. Барамбы же барбаймбы? Эмне суроого жооп берем, эмнеге суроого жооп бербейм? Дедим дагы анан койдум. Значит, бул керек. Балким бул 5 адамга керек, балким бул 10 адамга керек, бирөөнө такыр кереги жок. Значит, ушуга иштеп атат. Менин 6-жылым, 6-жылында эмне берет? Рызкы береке кутту бере берет, кайдан болсо дагы. Значит, мени экранга чыгарган атат. Мен ага 1 сом салбайм, ага 1 сом төлөп бербейт, мен бирөөгө мындай кылбайм, бирөөгө милдеттеп ачпайм, биздин ортобузда аласа бересе жок. Бирок эмне үчүн? Деген суроо бердим да. Ошентип суроо бериш керек. Көрдүңүзбү? Анан сонун неме келет да, значит, бирөөнө керек болуп жатат ушул. Бир өзүнө жооп алыш керек. Кабарда информация. Ар бир айтылган сөз, ар бир нерсе бул информация кабарбы? Жеткирет. Ошол да. Ошондо сиз өзүңүзгө деле суроо берсеңиз болот да, ошондойчу эмнеге мен кайра YouTube каналга келдим, же болбосо эмне үчүн YouTube'ду иштеткенин атам депчи. Анда мен мындай албайм, мындай кылбайм, мындай мен мынча убактымды бөлөм депчи. Анда значит бирөөгө ушул керек болуп атат. Ошонун кызматын кылып кое бересиз. Жанагы ийилип койгончу, шак назат кылып койгон ушул. Кызмат кылып коюп атабыз да, болду. А үзүрүн кийин көрөсүңөр. А кайсы жактан аны бир эле Кудайым өзү билет да. Ошондой.